Ну и у вас есть оставшееся время, которое вы можете использовать для того, чтобы обратиться с прямой речью к своим избирателям. Пожалуйста, Марат Иманкулов. Урматтуу мекендештер, биз азыр мамлекетибизде абдан чоң коркунучтуу бир кырдаалды өткөзүп атабыз. Мен бул элди коркутуу эмес, бул реалдуулук. Ошондуктан мен сиздерге президенттикке чыгып атып айтайын дедим элем. Биз азыр мамлекеттеги болуп аткан коркунучтардын баарын элибизди ошо коркунучтардан сактап, мамлекетибизде чын реалдуу коопсуздукту, тартипти орнотуп, стабилдүүлүктү орнотуп, өлкөбүздү алдыга алып чыгышыбыз керек. Мына биз азыр ушул программа менен чыгып, элиме жолугайын деп Борбордук шайлоо комиссиясы түскөн график менен барсак, мына Чүй областында, Бишкек шаарында элдер менен жолуктурду администрациялар. Андан кийин элдер бизге ооп, записка берип, бизге симпатиясын көрсөтө баштагандан кийин бийликтер, мына мен Талас областына барып келдим, райондоруна, азыр Жалал Абад областынын Токтогул районуна, Таш көмүр, Аксы районуна, мынакей Нокен районуна барганда бийликтегилерден команда алып туруп, бүт элди чакыртпай, биз элди бизден жашырып атат. Анткени эмне үчүн муну кылып атат? Анткени элге чындык жетпесин деп атат. Бизге окшогон мекенине кызмат кылабыз деген адамдарды көрбөсүн деп атат. Чыныгы эл тандоосу болбосун деп эл ушундай кыймыл аракеттерди кылып атат. Менин мүмкүнчүлүгүм болбой атат, урматтуу шайлоочулар, баарыңыздарга жеткенге. Мага көп суроолор келип атат. Эмне үчүн телевизорго чыкпайт деп. Мага телевизорго чыгарганга мүмкүнчүлүк бербей атат. Мен сиздерге кайрылам. Эгерде сиздер мага ишенип президент кылып шайлай турган болсоңуздар, мен ошондо сиздерге накта жоопкерчиликтин, тазалыктын үлгүсүн көрсөткөнгө мен даярмын. Мен офицермин. Эч качан бир кишини алдап көргөн эмесмин, алдабайм. Мен мурдагы бийликтеги кеткен президенттердин тагдырындай болуп тентигим келбейт. Өзүм да тентигим келбейт, балдарымды дагы, бир туугандарымды дагы эч жака тентигим келбейт. Мен ушул жерде төрөлгөм, бул мекеним, ушул жерде мен карлыкта өлгүм келет. Мамлекетибизди жакшы жолго чыгып, элибиз ушундай өнүккөн мамлекетте жашап, коркпостон, үркпөстөн, экономикасын өнүктүрүп, бактылуу жашоого жеткизгим келет. Ошондон урматтуу шайлоочулар, азыркы көрсөңүздөр шаарлардагы баннерлерди, сүрөттөрдү, портреттерди миллиондогон акчаларга илип алып турат. Кайдан келген акчалар ошонун баардыгы? Эмне башкага жумшай турган эчтеги жокпу? Проблема баары чечилип калдыбы? Алданбагыла, жүрөгүңүздөр менен шайлагыла, татыктууну шайлагыла. Мени шайлабасаңыз дагы чыныгы элге кызмат кыла турган адамды шайлап алыңыздар.